Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен кайрадан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча сабагыбызды улантабыз. Бирок буга чейинки сабактарыбызда өтүп келе жаткан сөздүк логикалык тест бөлүмүнө эмес, кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүнө кайрылабыз. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы жана анда кездешкен тыныш белгилердин коюлуш учурларына арналган суроолорго жооп берүү үчүн биз тыныш белгилери жана алардын коюлуу учурлары качан, кандай учурда коюлат деген суроолорго жооп издейбиз. Сүрөттө көрүнүп тургандай, кыргыз тилинде кандай тыныш белгилери бар экендиги жөнүндө бизде маалымат бар. Үтүр, чекит, каша, тырмакча, илеп, көп чекит, үтүрлүү чекит жана башка тыныш белгилери кайсы учурда коюларын сөз кылабыз. Биринчи, чекит белгисинин коюлушу. Чекит белгиси кандай, ал кайсы учурларда коюлат? Буга чейин дагы маалыматыбыз бар. Демек, ошол маалыматтарды тактай кетсек. Биринчи, чекит белгиси жай сүйлөмдөрдөн кийин коюлат. Баарыбызга белгилүү, айтылыш максатына карай сүйлөм төрткө бөлүнөт. Жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, суроолуу сүйлөм жана буйрук сүйлөм. Мына ошол сүйлөмдүн түрлөрүнүн бири болгон жай сүйлөмдөн кийин биз чекит белгисин коебуз. Мисалы, жай мезгили келди. Экинчи, инициалдардан кийин адам аттарын кыскартып жазган учурда чекит белгиси коюлат. Сүрөттө көрүнүп тургандай, Бек Борбиев, Чыңгыз Айтматов деген сыяктуу инициалдар адам аты кыскартылып калса, демек андан кийин сөзсүз түрдө чекит белгиси коюлат. Үчүнчү учуру, айрым кыскартылган сөздөрдөн кийин кыскартылган сөздөрдүн ичинен кичинекей тамга менен жазылып, аралары чекит менен ажыратылган сөздөр. Ал эми эгерде баш тамгалардан кыскартылган сөздөр болсо, бул учурда чекит белгисинин кереги жок. Биз көп учурда адашып, ошол баш тамгалардан кыскартылган сөздөрдүн арасына дагы чекит белгисин коюп жүрөбүз. Бул ката болуп эсептелет. Мисалы үчүн, жыбы бул жана башка деген сөздүн кыскартылышы, КА бул кыскартып айтканда деген сөздүн кыскартылышы, дагы ушул сыяктуу ДУ, С деп берилип жүрөт. Мына ушундай кыскартылган сөздөрдүн арасына чекит белгиси коюлат. Ал эми төртүнчү учуру, номерленген катарларда сандан кийин коюлат. Мисалы, биринчи деп туруп сөз чекит белгисин коюп, киришүү, экинчи, үчүнчү деп кете беребиз. Демек, сандан кийин номерлөө учурунда чекит белгиси сөзсүз түрдө коюлушу керек. Ал эми эскертүү, айрым учурда чекит белгисинин ордуна жарым каша келип жүрөт. Бул учурда чекиттин кереги жок. Демек, көрүнүп тургандай, чекит белгисинин 4 учуру бар. 4 учур бар, коюлуу учуру. Мындан башка учурларда чекит белгиси коюлбайт. Эрежеге таянып, биз мына ушул 4 жоопту өзүбүзгө эстеп алсак болот. Андан кийин суроо белгисинин коюлушу. Суроо белгиси, демек, суроолуу сүйлөмдөрдө гана коюлат. Чекит белгисинен же башка тыныш белгилерден айырмаланып, суроо белгиси суроолуу сүйлөмдөн кийин коюлат. Башка учурлар кездешпейт. Кандай келдиңер? Аман эсен жатасыңарбы? Бул ким? Жеттиңерби? Деген сыяктуу суроо интонациясы менен айтылган сүйлөмдөрдүн аягына суроо белгиси коюлат. Илеп белгисинин коюлушу. Илеп белгиси кайсы учурларда коюлат? Көңүл бурабыз. Илеп белгисинин коюлуу учуру да чекит белгисиникиндей 4 учуру бар. Биринчи, жана биз айттык, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү деп. Ошол бир түрү болгон илептүү сүйлөмдүн аягында коюлат. Андан кийин буйрук сүйлөмдүн аягында коюлат. Үчүнчү, ураан чакырыктардын соңунда коюлат. Төртүнчү, каратма же сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылган учурда коюлат. Эгерде каратма же сырдык сөздөр жайынча гана айтылса, анда илеп белгиси коюлбайт. Мисалдарга көңүл бурабыз. Илептүү сүйлөм: эрте келсең болмок. Буйрук сүйлөм: жумушка кечикпей кел. Ураан чакырык: жашаасын Кыргызстан. Ал эми сырдык жана каратма сөздөргө көңүл бурабыз. Баракелде, Бали, Бах, Айнура, Апаке. Бул жерде Айнура жана Апаке деген сөздөр каратма сөздөр. Күчтүү сезим менен айтылганда сүйлөмдөн ажыратып илеп белгисин коебуз. Ал эми күчтүү сезим менен айтылбаган учурда сырдык сөздөр дагы, каратма сөздөр дагы сүйлөмдө үтүр менен гана ажыратылат.
Төртүнчү тыныш белги үтүр белгисинин коюлушу. Үтүр белгиси кайсыл учурларда коюлат, көңүл бурабыз. Биринчи, бирөңчөй мүчөлөрдүн арасына. Демек, сүйлөмдө бизге белгилүү бирөңчөй мүчөлөр бар. Булар бирдей суроого жооп берип, сүйлөмдө бирдей кызмат аткарган сөздөр. Алар бири-бири менен үтүр менен ажыратылат. Андан соң, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн арасында байламталуу же байламтасыз, тең байланыштагы же багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөрдүн арасы үтүр менен ажыратылат. Бир гана эскерте кетчү нерсе, жана деген байламта менен байланышкан сүйлөмдөрдө үтүр белгиси кереги жок. Ал эми акыркы кийинки чакчыл түрмөктөрдүн эки жагына, башына же аягына. Биз чакчылдар деген эчиштин өзгөчө формасы жөнүндө маалыматыбыз бар. Чакчылдар эки же андан ашык сөздөн туруп бир суроого жооп берген учурда, бир сүйлөм ичесинин милдетин аткарган учурда бул чакчыл түрмөк деп аталып жүрөт. Демек, ошол чакчыл түрмөктөр сүйлөмдө кездешкенде сүйлөмдүн башына, ортосуна же этегине келгенине карап үтүр менен ажыратылат. Мисалы, Айгүл, Асыл, Рахат ээрчишип кирип келишти. Бул жерде бирөңчөй мүчөлөрдүн арасына үтүр белгисинин коюлушу. Андан соң сабак башталды, окуучулар келе элек. Бул тең байланыштагы байламтасыз татаал сүйлөм, жөнөкөй сүйлөмдөр үтүр менен ажыратылды. Таң атса да уйку кана элек. Бул байламталуу багыныңкы байланыштагы сүйлөм. Да деген байламтадан кийин тыныш белги коюлду. Андан соң чакчыл түрмөккө көңүл бурабыз. Дептерин жоготуп жиберип Асан абдан капа. Бул жерде чакчыл түрмөк дептерин жоготуп жиберип үтүр менен ажыраттык. Асан эмне үчүн капа? Дептерин жоготуп жиберип. Көрүнүп тургандай, демек чакчыл түрмөктөр 3 сөздөн тургандыгына карабастан баары биригип келип бир гана суроого жооп берет. Үтүр белгисинин коюлуш учуру 4-үнчү учурга көңүл бурабыз. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдүн эки жагына же башына. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө боюнча биз кыргыз тилинен маалымат алганбыз. Андан кийин каратма киринди сөздөрдүн эки жагына же башына коюлат. Каратма сөздү жана айтып кеттик. Эгерде күчтүү сезим менен айтылса, ал илеп белгиси коюлат. Ал эми жайынча гана баяндалса, анда үтүр белгиси коюлат. Мисалдарга көңүл бурабыз. Биздин окуучулардын максаты жогорку упайга жетишүү. Бул жерде обочолонгон түшүндүрмө мүчө окуучулардын биздин деген сөзгө түшүндүрмө берип атат. Ошол себептүү эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө эгерде сүйлөмдө алган ордуна карай үтүр белгиси ар түрдүү коюлушу мүмкүн. Сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнүн мурун үтүр коюлат. Сүйлөмдүн башында келсе, эки тарабынан коюлат. Ортосунда келген учурда дагы эки тарабынан үтүр менен ажыратылат. Кийинки учурга көңүл бурабыз. Апа, сизди сагындым. Бул жерде апа деген каратма сөз сүйлөмдүн башында келди. Ошол себептүү өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду. Алар келбейт окшойт, кыязы. Бул жерде кыязы деген киринди сөз бар. Сүйлөмдүн аягында келди, демек өзүнөн мурун үтүр белгиси менен ажыратылды. Урматтуу окуучулар, эгерде берилген маалыматтар силерге түшүнүктүү болгон болсо, сабакты дагы бир сере карайбыз дагы, жогору төмөндөгү тапшырманы аткарабыз. Сүйлөмдүн керектүү жерине тыныш белгисин койгула. Бул жерде бир нече сүйлөмдөр берилип атат. Ал жерде тыныш белгилери жетишсиз. Биз жогорудагы эрежелерге таянып, керектүү тыныш белгилерди коюп иштеп чыгабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен тыныш белгилеринин коюлушу же пунктуация боюнча 4 тыныш белгинин коюлуу учурларына токтолдук. Мындан кийинки сабактарыбызда калган тыныш белгилери жана алардын коюлуш учурлары, ошону менен эле бирге пунктуация бөлүмү боюнча жалпы республикалык тестирлөөдө кездешүүчү суроолорго токтолобуз. Саламатта калгыла.